Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү сиздерге айтар ой, мындайча айтканда кайрылуу, биздин өлкөбүздүн тагдыр чечүүчү маселесине арналмакчы. Баарыңыздарга белгилүү, соңку мезгилдерде саясат абдан кызып, оң тарабынан да, сол тарабынан дагы ар кандай пикирлер айтылып, жагдай ушул кезге келип кептелип калды. Ол жогорку кеңешке шайлоолор жөнүндө сөздөр аябай кызып атат. Муну атайын бийлик тарабынан бир аз чыгарып коюп, элдин пикирин билели. Эл кандай болду экен? Баягы эле биз каалагандай сценарий менен өткөрө алсак болобу? Же элде кандайдыр бир башкача талаптар барбы дегендей суроолорго жооп тапканга жасалып аткан аракеттер катарында бааласак болот. Биз бир канча жолу баса белгилеп айтканбыз. Кыргыз Республикасында эгерде биз келечегибизди ойлогон, биз башка мамлекеттерге тең ата боло турган өлкө курабыз десек, кылдай кыйшайбай, мыйзамдуулукту бекем кармашыбыз керек, мамлекеттүүлүктү түптөшүбүз керек, күчтөндүрүшүбүз керек, элдин биримдигин бекемдешибиз керек деген сыяктуу пикирлер айтылып келген. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда ачык эч кандай бир кагазга боробой айтканда, бүгүнкү жагдай мамлекеттүүлүк деген ушул кагаз жүзүндө калып, чыныгы турмушта мамлекеттүүлүктүн жытыда калбай баратканын баарыңыздар сезип турсаңыздар керек. Бул бардык тармактарды алып караңыздар. Билим берүү тармагын аласызбы, саламаттык сактоо тармагын аласызбы, укук коргоо тармагын аласызбы, чет жакалар менен алака түзгөн чек ара маселесин аласызбы, же эл аралык мамилелерди аласызбы, бардык тараптан эмнегедир аксаганыбыз аксаган. Ушул жагдайлардан чыгып кетүүнүн жолдору барбы деген суроолорду көп коюшат. Биз дайым жооп бергенде айтабыз, бар. Бар, болгондо да кашкайып көрүнүп турган жоопторубуз даяр. Ал мамлекеттүүлүктү түптөш керек, анын түбү эл мамлекет качан күчтүү болот, ошол эл мамлекеттик бийликтерге, мамлекеттик бийлик структураларына ишенгенде. Бүгүнкү күндө мына азыр бийлик шайлоону өткөрүүгө аябай каттуу даярдыктарды көрүп, ич ара жарып, 4 гана партияны өткөрөбүз, 4 партиянын ичине кире турган кишилериңер киргиле, бизге жаккан кишилерди киргизебиз, калган кишилердин баарын сыртта калтырабыз деген сассык оюндарын дагы башташты. Бул бекемделип келген. Ошондуктан биринчи бийликтин тизмесине киребиз деген партиялар шаша-буша өзлөрүнүн курултайын өткөргөнгө да жетишишти. Эч кимге сыр эмес, массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда таралып жатат. Ошол биринчи ондукка канча миллион төгүш керек, көк кагаз менен, экинчи ондукка канча миллион төгүш керек, үчүнчү ондукка канча 100 миңдер төгүш керек экендиги жөнүндө. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрылып атканымдын бир жөнү, бүгүнкү күндө сөздүн эч кандай жаап жашырбай айтканда, Кыргызстанды сактап калуу коркунуч турат. Бул кандай коркунуч? Эгерде биз дали болсо баягы чөнтөктүүлөрдү кайрадан бийликке алып келе турган болсок, биз кыргыз мамлекети 4-5 киши бөлүп алган менчикке айланабыз. Акционердик коомго айланабыз. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Бул өтө коркунучтуу жана опурталдуу. Мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алабызбы деген коңгуроону кагып келген күнүбүз, көргөн күнүбүз ушул болду. Бүгүн мен шайлоого укугум бар, мен шайланууга укугум бар деген конституциялык укуктар жөнүндө сөз козгогум келип турат. Ага түрткү берген Россия жергесинде иштеп жүргөн биздин жаш жигиттер менен кыздар. Орозайым, Мирлан, Айтилек деген жигиттер кайрылган экен. Биз шайлоого укугубузду калыбына келтирип бериңиздер. 100 миң деген Россияда иштеп жүргөн кыргыздардын, 100 миң деген сыртта жүргөн кыргыздардын укугуну ордуна коюп бериңиздер деген талапты коюшкан экен. Мен ошол жигиттерге, кыздарга терең таазим билдирүү менен, терең таазим этүү менен, ыраазычылык билдирүү менен эмне деген сунушту киргизгим келет. Укугум бар деген эл аралык кыймылга айланышыңыздарды каалайм.
Бул укуктан жалгыз эле сыртта жүргөн биздин жарандар эмес, Кыргызстандын ичинде жүргөн жарандар дагы ал укуктан ажыраган. Кандайча? Биометрика деген балекетти ойлоп табышып, 40 жылдап бир жерден добуш берип жүргөн биздин аталарыбыз менен апаларыбыз 50 жылдап жашап жүргөн жерлерден өздөрүнүн тизмеден таппай калган башаламандыктары. Бул атайын жасалган арам оокат деп айтам мен. Биздин жашап жүргөн жерибизден башка жакка көчүп кетпегенден кийин биздин тизмебиз бөтөн жерден чыкпашы керек. Эмне үчүн Аламидинде жашап аткан адамдардын тизмеси Кочкордон, Кочкордо жашап аткан кишилердин тизмеси Ноокаттан, Ноокатта жашап аткандардыкы өзгөндөн чыгып атат. Бул баягы Тайыр Сарпашев деген азамат бар эле, азыр аны эч ким эстебейт. Мына ушул арамдык менен ушул бийлик каалаган кишибизди каалаган саныбыз менен өткөрөбүз деген аракеттердин аркасында болуп келген. Конституцияда бекем жазылып турат. Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоого жана шайланууга укугу бар деп. А биз Африкада жашап атабызбы, иштеп жүрөбүзбү, тишибиздин кирин соруп Сибирде жүрөбүзбү? Кыргыз Республикасынын жараныбыз. Демек биздин конституциялык укугубуз, биз туулганда берилген укук, ал укукту эч ким тартып ала албайт. Демек, конституциянын кепили бар деп көкөлөтөбүз. А ошол кепил болгон азамат ар бир кыргыз жаранынын ушул укугун ордуна коюп берүүсү керек. Борбордук шайлоо комиссиясы эгерде туура эмес иш-аракеттерди жасап аткан, биз ушул күнгө келгенибизге себепчилерди дайым саясатчылардан көрөбүз. Жок. Саясатчылар сөзсүз түрдө күнөөлүү. Бирок ошол саясатчыларга колуна кол, бутуна бут болуп берген кимдер? Борбордук шайлоо комиссиясы, жергиликтүү комиссия шайлоо мүчөлөрү, ошол эле КТР, ЛТР жана дагы башка көптөгөн мамлекеттик телекомпаниялар. Биз жоопкерчиликти жалгыз бир кишиден сурай беребиз. Жоопкерчиликти бардыгыбыз чогуу сезишибиз керек. Биз кече эле бутуна бут, колуна кол болуп, үнүнө үн кошуп, көзүнө көз болуп, укпаган жерин угузуп келген мамлекеттик телерадио компаниялар, мамлекеттик басылмалар ушул коррупцияга малынып калган экен, коррупцияга батып кеткен экенбиз, сырттан келген карыздардын баарын бир кишинин чөнтөгүнө кетип калган экен деген жоопкерчиликтерди бүгүн сезишиңер керек. Сиздер жардам бергенсиздер ошого. Сиздер көмөк көрсөткөнсүздөр ошого. Мына ушул кемчиликтерин айталайын деген азаматтарды жакындатпайсыздар. Кемчиликтерин айталы деген азаматтарга туура эмес жолдо бараткандыгын айтып коебуз деген азаматтарды каралап, алардын үстүнөн не деген маалыматтарды жарыялап жүргөн сиздер. Сиздер дагы кошо жоопкерчиликти тартышыңыздар керек. Мындайча айтканда, биз кыргыз коомунда жашап аткандан кийин, Кыргыз Республикасында жашап аткан ар ким болсун, дыйканбы, чабанбы, соодагерби, курулушчубу, мугалимби, бардыгыбыз жоопкерчиликти бирдей тартышыбыз керек. Ушул күнгө келип калганыбызга биз күнөөлүүбүз. Биринчиден, интеллигенциянын унчукпастан тескерисинче кол чаап, шатыра шатман колдоп берип отуруп ушул күнгө келтирдиңиздер. Экинчиден, туура эмес жүрүп атат, саясат туура болбой калды деген азаматтарды тепкиге алып, урду соккуга алып, өзүңөрчө мындай бир аксакал сымал болуп, туура жол көрсөткөн киши болуп, сылык сыпайы бир алакандай же болбосо бир томолок темирдин кулу болуп, бир сыйлыкка ээ болуп калабыз бекен, бир наам алып калабыз бекен деп ушул жерге, ушул күнгө калтырдыңыздар. Ойгонолу, ойлонолу. Мамлекеттүүлүк коркунучта турат. Эгерде бул шайлоолорду дагы сыртта жүргөн биздин миллиондогон жигиттерибизди, кыздарыбызды, жарандарыбызды конституциялык укугун тебелеп салып, силердин бизге керегиңер жок, акча салып турсаңар болду, үйдө калган ата-энеңерди баккыла, калган жагына кийлигишпегиле деген бийликтин бизге бир күндүк да кереги жок. Мен баарыңыздарга кайрылам, баарыңыздарды чакырам. Менин укугум бар деген эл аралык кыймылга айланалы. Керекпи? Ушул шайлоодо ар бир кайдыгер эмес жарандын пикирин, үнүн угузганга аракет кылалы. Келиңиздер биригеле. Келиңиздер чогулалы. Келиңиздер өз тагдырыбызды өзүбүз колубузга алалы. Эгерде ар бир инсан мен ушул кишиден алып аткан акчам менен балдарымдын, неберелеримдин, урпагымдын келечегин саттым деген түшүнүктү көкүрөгүнө түйсө, ар бир ичип аткан шорпосу менен мен балдарымдын келечегин ичип жибердим деп ушул пикирди эске алса, эгерде мен жаман жаап атыптыр, суук болуп атыптыр, шайлоого барбай эле койдум десе, мамлекеттин, өлкөнүн, өз урпагыңдын келечегине кайдыгер болгон болсоң,
анда 4-5 киши Кыргызстанды бүгүнкү күндө бөлүп алган. Мына ошолордун чөнтөгүнө түшкөн. Келечегибиз өтө караңгы, опурталдуу жана коркунучтуу. Кайрылып кетем. Кайдыгер болбоңуздар. Ар бириңиздердин укугуңуздар бар. Кеп кимди колдоодо эмес, кеп кайдыгер болбошто. Өткөндөрдөн бир акылман киши айткан экен. Кылмыштуулук аябай көп сандаган. Бирок ошол кылмыштуулуктун эң чоң кылмыштуусу, кылмышкери бул кайдыгер инсан деп. Өз келечегиңе, өз урпагыңа, өз балдарыңдын келечегине кайдыгер болгон болсоң, анда кылмышкербиз деп биз өзүбүз мойнубузга алышыбыз керек. Чындыгына биздин өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз болбосо, көп деле коомдук мамлекеттик иштерге аралаша бербейбиз. Келиңиздер, кайдыгерликти токтотолу, жан баштап жатканды токтотолу, өз келечегибизди өзүбүздүн колубузга алалы, өз тагдырыбызды өзүбүз чечели. Биз үчүн жогору жактан чөнтөктөрү калың, көп нерсени чечкен байманаптар, бүгүнкү көпөстөр биздин тагдырыбызды чечет десек терең жаңылышабыз. Ар бир инсан өз тагдырына өзү гана жооптуу. Жараткандын алдына барганда баарыбыз өзүбүз үчүн гана жооп беребиз. Тарыхтын алдында, урпактардын алдында биз урпактарга да жооп беришибиз керек. Биз кайсы күнгө калтырып атабыз? Эмне үчүн ушул күнгө кептелип калдык? Ага себептер өтө көп. Байкаңыздар, ким бийликке келген болсо ошонун аркасынан чуркап жүрүп, бийликтен кеткенден кийин артынан кууп тепкилеп жүрүп, башыбызга мүйүз чыгып кеткен жок. Токтойлу, ойлонолу, акылга алчайлы. Мен бийликтен талап кылам. Ар бир кыргыз жараны жүргөн жерге шайлоо тилкесин ачууга милдеттүүсүңөр. Бул менин талабым эмес. Бул сиздер жазган баш мыйзам, ата мыйзам, конституциянын талабы. Сиздер колуңарды коюп, ошол конституцияга ант ичкенсиңер. Ар бир беренесин, кыргыз мыйзамдарын кыйшаюусуз аткарууга ант берем деп ант ичкенсиздер. Антыңыздарда бекем туруңуздар. Ар бир кыргыздын жараны, мейли ал кедей болсун, мейли ал бай болсун, мейли ал Кыргызстандын ичинде болсун, мейли сыртта жүргөн болсун, ал кыргыз жараны. Улуту ким болсо ошол болсун. Өзбөгү болобу, казагы болобу, корейси болобу, орусу болобу, ким болсо ошол болсун, ал биринчи кезекте кыргыз жараны. Кыргыз жараны болгондон кийин ал өз үйүнө кандай мамиле жасашына, өзүнүн пикирин айтууга, өзүнүн салымын кошууга толук кандуу укугу бар. Ошол укукту камсыз кылып берүү сиздердин милдетиңиздер. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, мен макул эмесмин деген элдик кыймыл, жакын арада Россия Федерациясынын жетекчилигине дагы расмий түрдө кайрылабыз. Себеп Россия тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинадагы болгон шайлоолордон кийин билдирүү жасаган. Эгерде Украинанын бийлиги кызыктар болгон болсо, Орусия өлкөсү бардык жерде убактылуу жашап аткан украиндар үчүн шайлоого катышууга толук түрдө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө биз даярбыз деген билдирүүсүн тараткан. Биз Украинадан айырмаланып, Россия менен көптөгөн эл аралык уюмдарда биргебиз. Евразиялык экономикалык биримдикте чогуубуз. Шанхай кызматташтык уюмунда чогуубуз. Жамааттык коопсуздук кеңешинде чогуубуз. Биз абдан тилектеш, пикирлеш, мындайча айтканда, бир уюмда турган бир мамлекетпиз. Мына ушуларды эске алганда, эгерде кыргыз бийлиги кызыктар болгон болсо, Россия бийлигине расмий түрдө көмөк көрсөтүү үчүн кайрылып, кыргыз жаранынын ар бир жүргөн шаарларында, айыл кыштактарында шайлоо тилкелерин ачып берүүгө жардамдашуусун суранышы керек. Менин укугум бар шайлоого, менин укугум бар шайланууга, менин укугум бар Кыргыз Республикасынын жараны болууга. Жараны болгондон кийин менин үнүмдү угууга милдеттүүсүңөр деген шарттарды коюшубуз керек бийликке. Кайдыгер болбоңуздар. Баарыңыздар ушул укугум бар деген эл аралык кыймылга биригишиңиздерди. Мына ушул кыймыл аркылуу Кыргызстанды өзгөртүүгө, Кыргызстанды жаңы бир жүзгө бурууга салымыңыздарды кошосуздар деген үмүттөмүн. Бекем ишенимдемин. Эгерде биз өз тагдырыбызды өзүбүз колубузга албасак, биздин тагдырыбызды эч ким чечип бербейт. Келечегибиз кең болсун,
биримдигибиз бекем болсун, асманыбыз ачык, мамлекетибиз бүтүн болсун, элибиз дайым биримдикте болсун. Мына ушул алдына койгон ак максаттары менен Кудай буйрса Кыргызстанды өзгөртөбүз деген ишенимибиз терең. Ар бирибиздин укугубуз бар. Менин да укугум бар. Саламатта болуңуздар.